Бойдок кыздар жакыныраак келиңиздер. Байдын катынынан бай, жакшы жерге, жакшы үй бүлөгө, жакшы мырзага турмушка чыга турган кеңештерди берем, сырды ачам. Сактап алгыла. Бойдок досторуңар болсо жөнөтүп койгула. Негизи эле бай үй бүлөнүн балдары же болбосо жакшы мырзалар, жакшы үй бүлөдө чоңойгон балдар кандай кыздарды алат? Андай мырзалардын табитиндеги кыздар кандай кыздар болот? Биринчиден, мен өзүм жөнүндө айта кетейин, мен дагы силер сыяктуу эле айылда чоңойгон кызмын. Эшикке чыгып, эркектин үйгө кирип, аялдын жумушун жасап, тиричиликке тың болгон, эркек аял дебей жумушту бөлбөй чоңойгон кызмын. Бирок университетке барган кезде менин университеттеги же классташтарымдын арасынан үлбүрөгөн, сүлбүрөгөн эптеген эле кыздар жакшы жерге турмушка чыгып кеткенде мен аябай кысканат элем да. Бизге окшогон аябай тиричиликке тың кыздардын жашоосу кор болот, зор болот. Ал эми үлбүрөгөн, сүлбүрөгөн кыздар удачный жерге турмушка чыгып кетет. Сырың менен бөлүшчү дос десем, алардын сыры жок деп коет эле да. Сыры жок. Бул тагдыр да эми, бул буйрук да деп коет эле. А бирок на самом деле сыры бар, билесиңерби? Кандай? Айтайын мен силерге. Айылдагы кыздарды көбүнчө апалары кандай тарбиялайт? Биринчиден, кызга 40 үйдөн тыюу, аз жеп, аз сүйлөө, барган жериңден сөз ташыбай, эт ташыган, муну билбесең уят болот, муну билбесең кайненең казаныңды башыңа кийгизип жөнөтөт деген сыяктуу накыл сөздөр менен турмушка, тиричиликке тың кылып чоңойтот. А бирок дал ошондой турмушка, тиричиликке тың кыздар убакыты сааты келип, турмушка чыга турган убагында үйлөнө турган эркек сенин тиричиликке тың болгонуң үчүн алат. Анткени андай эркектин мээсинде бул кыз тиричиликке тың, үй бүлөнү бага алат, ата энемди карай алат, менин курсагымды тойгуза алат, балдарымы жакшы багат, кайын журтка кызмат кыла алат, идиш табагымды жууп алат, носкимди жууп алат деген сыяктуу понятно менен алат. Ал эми мыкты мырзалар дал ушул иштерди кыла албаган кыздарды алат. Да, дал ушул тиричиликке тың болбогон кыздарды алат. Мыкты мырзалар. Эмне үчүн? Анткени алар сенден тиричилик жумуштарын күтпөйт. Алар сенден ала турган аялдык энергияны күтөт. Алар сенин бир ишти кылышыңды күтпөйт. Алар сенден ошол нерсени биргеликте жасап, ошол нерсе менен биргеликте жашашыңды күтүшөт. Мен турмушка чыгып аткан кезимде жолдошума эмне деп айткам билесиңерби? Мен айттым го баягы университетте аябай тиричиликке тың болгон кыздарды көрүп, анан тиричиликке тың болбогон кыздардын да жашоосун көрүп калдым да. Анан Туркияга келип жашагандан кийин бир нерсени түшүндүм. Туркияда жашоодо тиричиликке тың болгон кыздардын жашоосу бул жакта мындай, кандай айтсам, бир башкача көз карашта карашат да. Анан мен жолдошума турмушка чыгып атканда мен тамак кылганды билбейм, үй жыйнаганды билбейм, эч нерсени билбейм. Нольмун деп турмушка чыккам. Анткени 18 жашыма чейин менин үйдө тамак ашты апам жасачу, апам кылып койчу. Мен ошонун тамак ашын жеп, мен кичинекей бөбөктөрүмө гана карап чоңойгонмун. Үй бүлөнүн эң улуусу болгондугум үчүн дегем. 18 жаштан кийин 25 жашыма чейин мен өзүм иштедим. Чөнтөгүмдө акчам бар эле. Барып даяр тамак сатып алчумун дечүмүн. Үйдү жыйнаганга бирөөнү жалдап коет элем да, акчасын берип коет элем дечүмүн. Ошентип мындай айткам го, мен эч нерсе билбейм деп тийгем да. Анан жолдошум менин эч нерсе кыла албашымды билип туруп алды. Билип туруп, эч нерсе болбойт. Экөөбүз чогуу кылабыз, экөөбүз чогуу жашайбыз. А эгер бир кыргыз эркегине муну айта турган болсоң, билбейм кандай көз карашта болмок. Жолдошум, мен сени менен бирге жасайм. Мен биргеликте жашайм. Сенин мага турмушка чыгып, менин апам болушуңду каалабайм. Сен мага турмушка чыгып, менин апамдай мага мамиле жасашыңды каалабайм. Мен сени менен биргеликте жасап, ошол нерсени жашашты каалайм деген да. Мен аялдан ала турган энергияма карайм. Сен эч нерсе кылбасаң дагы мен анын бардыгын өзүм жасап кое алам деген сөздү уккам. Вот, кыздареке, жашоодо тиричиликке тың болгонуңар өзүңөр үчүн эле кыйын. Ооба, тиричиликке тың болуш керек, бирок кандай тың болуш керек? Бул өзүңүн чек араңды кое билген, сөзүңдү айта билген, оюңду ачык айта билген кыз болуш керексиң. Анан турмуш тиричиликке тың болгонуң эртең убакыты сааты келип билбейм, мен балким ажырашып кете турган болсоң, баягыла эле арабаны өзүң сүйрөшүңө туура келет да. А лучше андан көрө аларды билбей, жолдошуң менен чогуу жаса, жолдошуңа жүк тартканга аракет жасагыла. Мен азыр коммунальный услуга канча экенин билбейм. Телефонума канча единица жүктөлүш керек экенин билбейм. Базардагы продуктанын ценасыны билбейм. Үйдөгү мусорду сыртка төкпөйм, мисалы үчүн.
Күйөөмдүн чөнтөгүндө акчасы барбы жокпу, мага барып мен чалып туруп айта салам сразу эле: "Мунуну алып кел, же болбосо мен муну алып алдым" деп туруп элечи. Даже айтпайм дагы керек болсо. Мен ушундай айымдар күчтүү кыздар экенин деп билдим. Карагыла, тиричиликке тың болгон кыздар менен тиричиликке тың эмес болгон кыздардын айырмачылыгы ушул экен. Тиричиликке тың эмес болгон кыздарды жашоодо тың мырзалар алат. Эмне үчүн? Анткени ал кыздардан эркекке бере турган энергия булактары көп болот. А тиричиликке тың болгон кыздар, сен күн бою тиричилик менен убара болуп атып, сен жолдошуңа бере турган энергияңды жумушуңа каржап коесуң. Эркекке бере турган энергияны, эмоцияны сен уже күнүмдүк жашоодо тиричилигиңе жумшап коюп атасың. Поэтому убакыт сааты келгенде сенде көпчүлүк түшүнбөстүктөр пайда болуп калышы мүмкүн. Сактап алыңыздар. Менин оюма канчалык кошуласыздар билбеймин, бирок бул менин жашоодогу жеке оюм жана жашап өткөн тажрыйбам.